Зульфия Мухаммадиева чек арадагы жаңжалда жабыркагандардын бири. Ал учурда Баткен шаарынын 8 март көчөсүндөгү үйлөрдүн биринде жашап жатат. Карманыбыз бир жумадан бери таза суу чыкпай жатканын айтты. Биз мына ушу Баткендин ичинде аралап, кайта суу чыгып жатканча четке барабыз. Өйтө очередь көп болот экен. Жакын 2 саат убагы ошого өтүп атат. Очередька туруп, барып, плактарыбызды толтуруп алып келип атабыз. Сууга өтө кыйналдык. Суубуз мына бир жумадан ашык болду, чыкпай жатат. Үстүгө ыстык суудан кайнатып куюп ам көрдүк. Муздап калганбы деп, онда дагы чыкпады. Же күн суукпу, же бирдеке болгонбу түшүнбөйбүз. Эми бизге суу чыгып калганда жакшы болмок эди. Кыштын күнү кыйналбай бала чака менен. Таза суу ишканасынын жетекчилиги 8 март көчөсүндөгү таза суунун берилбей жатканын, аталган көчөдө жүрүп жаткан тротуардын курулушуна байланыштуу токтоп турганын билдирди. Ошол 8 март көчөсү жаңы проекттин долинасыга кирет да, энди территориясына кирет. 8 март мисалы ошондо 2 парк болгодай болсо, бул жактан жаап койсо, 8 март 40 жылдык, 50 жылдык наргы Алибаев көчөлөрү бардыгы эле ошол тегиз ошондой болот. Бардыгы эле ушу токтойт сразу. Пока ремонтту бүтмөйүнчө суу ачпайт. Ал эми шаардык муниципалдык менчик департаменти аталган көчөдө электр мамычаларын жылдыруу учурунда жер астындагы суу түтүктөрү зыянга учурагандыгын жашырбады. Учурда түтүктөр жамалып суу берүүгө даяр экенин билдиришти. Ошол жылдыруу иштеринин учурунда ошол эле көчөнүн жер астынан өткөн эбердин каржылоосу боюнча аткарылып жаткан баягы таза суу линиялары үзүүгө учураганда, аны ошол казылып аткан мамычалардын астына түш келген водопроводдорду кыркып, кайра бүгүнкү күндө улап койгонбуз. Элдерге суу ошол боюнча берилсе боло тургандай эмеси бар, мүмкүнчүлүгү. Тийиштүү мекеменин эйтсатсыздыгынан болуп өткөн суукта шаардыктар мынтип суусуз калган. Сууктан улам суубуз тоңду деп олтурган жөнөкөй эл көйгөйдүн себебин кабардар эмес. Сизма Жураева, Сабира Бакирбек кызы, Салам Медиа, Баткен.